Окуучу отурган бирөөсү устаз дептир. Курмандыкта биринчи эмнени сойсом болот деп. Сурайсыңарбы? Устаз айтыптыр: балам, биринчи гыйбат ушакты курмандык кыл дептир. Нени? Гыйбат кылба бирөөдү. Бирөөдү ушакта ошону курмандык кыл дептир. Анан эмне кылайын десе, экинчи курмандыгын көрө албастыкты, кызганууду курмандык кыл дептир. Үчүнчү эмне курмандык кылайын десе, жаман сайтка киргениңди токтот. Ошону курмандык кыл. Үчүнчү эмне курмандык кылайын? Чочун беген аялдарга караганыңды курмандык кыл. Төртүнчү, жаман досторго жанашууду курмандык кыл. Төртүнчү, жаман кылык жоруңду жалгыз калган кезде жасай турган жаман кылык жоруңду курмандык кыл. Бешинчиси, аялыңа, бала чагаңа кылган зулумуңду курмандык кыл. Кошунанын акын жегенди курмандык кыл. Кыянат кылып бирөөдүн тыйын тыпырын жегенди курмандык кыл. Таразыны алдаганыңды, табарыңды алдап сатканыңды курмандык кыл. Эгер жогорудагы нерселерди кылбасаң, бука соёсунбу, төө соёсунбу, кочкор курмандык кыласың, бекер баары. Биринчи эмнени курмандык кылат экенбиз? Урматтуу мусулман бир тууган, жамандан алыс болобуз. Жакшыга жанашабыз, жамандан адашабыз. Жаман кылык жоруктарыбызды курмандык кылабыз. Гыйбаттарды, ушактарды. Жалгыз калган кезде баягы кечки жаман сыр адатың бар го, адатыңды курмандык кыл. Жаман досторду курмандык кыл. Картежниңди курмандык кыл. Кумарбаздыгыңды курмандык кыл. Курмандык эмне сатып алайын дейт. Курмандык өзүнчө белек алып жасаң келеби? Курмандыкка эмне алайын дептир. Курмандыкка биринчи сен ала турган нерсең, жесир менен жетимдин көңүлүн ал дептир. Курмандыкка ата-энеңдин ыраазылыгын сатып ал. Курмандыкка кошунанын акын ыраазылыгын сатып ал. Курман айтка. Дагы эмне кылабыз, урматтуу мусулман бир тууган? Курмандык үчүн, урматтуу мусулман бир тууган, жетим жесирдин жашын сүртүп, алардын башын сылап, ошолорду курмандык ал. Пайгамбар айтат: "Ас-са'i алал армала вал масакин", жесирлерге жардам берем деп жүргөн, мискин колунда жокторго жардам берем деп жүргөн, кал qaimi bil-layl, түндөсү ибадат кылып туруп, ва saimi bin-nahar, күндүзү орозо кармап, вал мужахиду фи сабилlah, Аллах жолунда жихадта жүргөндөй дейт. Жесир менен жетимге жардам берем деп жүргөн адам түнү менен намаз окуп, күндүз орозо кармап, Аллах жолунда жихадта жүргөндөй дейт. Устаз, курмандыкка эмне сатып алайын десе, жоро жолдошторуңдун, досторуңдун кимдин көңүлүн ооруткан болсоң, ошолордун көңүлүн сатып ал. Курмандыкка эмне алат экенбиз, урматтуу мусулман бир тууганым? Буларды сатып албасаң, жаңы кийинесиңби, калпагың жаңыбы, костюмчуң жаңыбы, галстугуңбу, анын эч бир пайдасы жок. Алдыбызда курман айт келатат, урматтуу мусулман бир тууганым. Ушул жерде отурган азыр ниетибизди бир жаңылайлы. Иншалла жаңылайбызбы? Бул көр курсак эч качан ыраазы болбойт. Ар кимибиз азыртан ниет кылат. Иншалла мен мына көр курсактын кулу эмесмин. Көп сөз айтып атам, ачуу чындык, оор, копол, орой сөз, бирок чындык сөз. Кимдин бул жашоодогу гамы, кайгысы, проблемасы, мечтасы, ойлогон ою, ушу ашказанды кантип ыраазы кылам, ашказандан бир аз астыны кантип ыраазы кылам деп жашасаң, только ошону ойлогондор бар да. Азыр ужинге каяка барам? Анан каяка барам? Ким ашказандын гамы менен жашаса, анын дүйнөдөгү эң чоң ойлогон ой, проблемасы ашказан болсо, ал адамдын Аллах Тааланын астындагы салмагы ашказандан чыккандан айырмасы жок.